Башка жаңылыктардан Кумтөрдүн активдери сыртка мыйзамсыз чыккан. Мындан улам Кыргызстандын укук коргоо органдары кылмыш ишин козгоп, компаниянын кеңсесин тинтүүгө алды. Бул окуядан кийин ишемби күнү Кумтөрдүн эки жетекчиси Кыргызстандан чыгып кетишти. Негизги тергөө органдары бул эки жаран менен биргеликте иликтөө иштерин жүргүзмөк. Эгер алар кайра кайтып келбесе, Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык тиешелүү чара көрүлөт. Кумтөрдүн айланасындагы чууга Гүлнара Касымбекова токтолот. Өткөн аптада Кумтөр жакшы эле дүңгүрөдү. Компаниянын активи мыйзамсыз сыртка чыкканы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кеңсеси тинтүүгө алынды. Ал ортодо Кумтөр компаниянын эки вице-президенти өлкөдөн чыгып кеткенге үлгүрдү. Айтпай дебей кетип калган эки чет элдин жараны кайра кайтып артка келбесе, кыргыз мыйзамына ылайык чара көрүлмөй болду. Анткени укук коргоо органдары ошол тиешелүү жетекчилер менен иликтөө иштерин жүргүзмөк. Кыскасы, Кумтөр чубактын кынундай чубалган маселеге айланды. Ал экономикалык эмес, саясий долбоорго айлангандай. Чындап айтканда, Кыргызстан көрчү пайданы көрбөй жатат мына 23 жылдан бери. Эми биринчи 15 жылды биз билебиз, эмне себептен көрбөгөнүбүздү. Ал жерде жанагы толук Кумтөр жанагы ошо канадалыктар эмне десе ошонун баарын аткарып атып, биз жанагы өзүбүзгө тиешелүү 66,6% жанагы 33,3 жанагы КТРКнын акциясына алмаштырып алдык да. Эч кандай мына пайданы көрсөк, бир 10% көрсөк көрдүк, көрбөсөк ал да болгон жок да. КТРК дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө кең иштетет. Бирок ол жолусу Кыргызстандагы Кумтөр. Алар буга чейин өз ыңгайына карап иш кылчу. Бул жолу да көнгөн адат менен дивидендтерди чыгарып кетүү тажрыйбасын колдонду дейт серепчилер. Кумтөр бул азыркы жаңы өкмөттүн эң көйгөйлүү маселеси, номер 1 болуп эсептелет. Мына бул 1-2-3 айдын ичинде жаңы өкмөт чечимге келиш керек. Кандай шартта биз ушу канадалыктар менен КТРК менен иштейбиз. Ананда компания айрым маалыматтарды ачыкка чыгарбай, көпчүлүгүн жашырып койгону айтылып келет. Өкмөт менен келишим болгондо ошол келишимде жазылган болчу. Кумтөрдүн 10% акциясы Кыргыз фондулук биржасында айланыш керек деп. Бирок ошол акциялардын бири дагы 1% дагы бизге келген жок. Биз көп жылдардан ушул акцияны биздин биржага алып келип, инвесторлорго сунуштап, аларга сата баштасак, анда инвесторлор ошол акцияларды алгандан кийин биз ушул Кумтөрдүн маалыматы боюнча биз инвесторлорго Кумтөрдүн иши боюнча финансылык маалыматтарды, башка маалыматтарды биз элге жеткирип турушубуз керек. Бирок анда тилек карыш анда болгон жок. Эскерте кетсек, каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу 2 жыл мурун Кыргыз алтындын ошол кездеги жетекчиси Дилгер Жапаровго кылмыш иши козголуп камакка алынган. Ага $200 миллион дивидендти КТРК компаниясына которуп берген деп айып тагылган. Ал арада Канаданын баалуу кагаздар боюнча улуттук агенттиги КТРКнын менеджментине карата кызматтык иликтөө жүргүзө баштады. Буга акционерлердин кайрылуусу себеп болгон. Ал эми Кумтөр компаниянын эсеп кысаптары жана иш кагаздары боюнча Кыргызстандын укук коргоо органдары аудит жүргүзөрү айтылууда. Гүлнара Касымбекова, Тимур Судгалиев, Омлук 1 канал.